Пайғамбарыбыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламдың мojizalaridan. Асма бинт Умейс радиаллаху анхадан риваят. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам bir күні бешім намазын соқба деген жерде оқыды да, Али радиаллаху анхуға тапшырық беріп жөнелтеді. Ал қайтып келген маалда Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам асыр намазын оқып алған еле. Ошол маалда Пайғамбарыбыз Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам Али радиаллаху анхунун санына башын қойып жатып уқтап қалды. Али радиаллаху анху аны ойғотып албайын деп тақыр қимылдабай отырды. Күн батып кеткенде Пайғамбарыбыз Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ойғанып: "О Али, асыр намазын оқыдың ба?" деді. Ал: "Жоқ, Аллахтың елшісі, оқи элекмін" деп жооп берди. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: "О Аллахым, чындыгында Али пендең сенин жана сенин элчиңдин итаатында эле. Ага күндү кайтарып бер" деп дуа кылды. Асма энебиз айтат: "Мен күндүн батып кеткенин көрдүм, анан кайра чыкканын көрдүм." Али радиаллаху анху дарат алып асыр намазын окугандан кийин күн кайра батты. Мадинага көчөрдөн 5 жыл мурда Меккелик мушриктер Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын алдына жиналып келишти. Алардын арасында Валид бин Мугира, Абу Джахил, Ас бин Ваи, Ас бин Хишам, Асвад бин Абдуягыз, Асвад бин Мутталиб, Зама бин Асвад, Назир бин Харис жана башкалар бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга: "Эгер сиз чыныгы пайгамбар болсоңуз, анда өзүңүздүн өзгөчө белгиңизди көрсөтүңүз" дешти. Бөлөк бир риваятта айды экиге бөлүп көргөз дешкен. Ошол учурда айдагы 14-чү түнү болуп турган убак эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Эгер мен бул мужизаны көрсөтсөм, силер ыйман келтиресиңерби?" деп сурады. Элдер: "Ооба, албетте ыйман келтиребиз" дешти. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таалага дуа кылып, өзүнүн берекелүү сөмөйү менен айга карай ишарат кылды. Ошол убакта Аллахтын өкүмү менен ай экиге бөлүнүп, бир бөлүгү Аби Кубейс тоосунун үстүнөн, экинчи бөлүгү Куайхан тоосунун үстүнөн орун алды. Элдер таң калышып, өздөрүнүн кийимдери менен көздөрүн сүртүп жатышты. Ай ачыктан ачык эле экиге бөлүнүп турган. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ошол убакта: "О элдер, күбө болгула" деп айтып жатты. Ай дигер менен Шамдын ортосунда экиге бөлүнүп турган абалда туруп, кайра өз абалына кайтып кошулган. Меккелик мушриктер: "Мухаммад, сен бизди сыйкырлап койдуң" дешти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол жерге келген мушриктердин бардыгын сыйкырлап, көздөрүн бууп коюусу мүмкүн эмес. Анткени ал жерге катышпаган адамдар, мусапырлар айдын экиге бөлүнгөнү тууралуу кабар беришкен. Ошол кабарды угуп туруп, бул болгону сыйкыр, жакында жок болот деп ыйман келтиришкен жок. Ага Аллах Таала тараптан бул аят түштү. Кыямат жакындады да ай жарылды. Алар белгини Аллах Тааланын кереметин көрүп, бул сыйкырчылык дешти. Хабиб бин Фудейк радиаллаху анхудан риваят кылынат. Хабибтин көзүн ак басып, көзү көрбөй калгандыктан аны атасы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга алып келет. Аллахтын элчиси анын себебин сурады. Ал жыландын жумурткасын байкабай, буту менен сындырып алгандыгын айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эки көзүнө түкүрдү. Ошол замат көзү ачылып көрдү. Абу Нуайм жана Ат-Табарани рахмахуллохинин риваятында мындай деп келет. Катада радиаллаху анху айтат: "Ухуд согушунда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жүзүн душмандардын аткан жебелеринен тийип калбасын деп коргоп жаткан элем. Ошол чакта акыркы жебе келип, көзүмдү ое тийди. Көзүмдү колума алдым. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мени көрүп, көзүнө жаш алып ыйлап, колун көтөрүп: "О Аллахым, өзүнүн жүзү менен сенин элчиңдин жүзүн сактагандай, Катаданы өзүң сактай көр жана анын көзүн эң курчкыла көр" деп дуа кылды. Көзүмдү ордуна салып түкүргөндө, ошол замат көзүм эски абалындагыдай көрүп баштады. Жабир ибн Абдуллах радиаллаху анху айтат: "Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен бирге Аллахтын жолуна чыккан элек. Алдыбыздан чөлдүк, колунда баласы бар аялды жолуктурдук. Ал: "О Аллахтын элчиси, менин бул балама жин үстөмдүк кылып жатат" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баланын оозун ачып түкүрүп: "Аллахтын душманы кеткениң, мен Аллахтын элчисимин" деп 3 жолу айтты. Соң баланын апасына баласын жакшылап кароосун дайындады. Биз ал сапардан кайтып келаткан чагыбызда баягы аялга жолуктук. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам андан баласы тууралуу сурады. Ал аял баласына эч кандай коркунуч келбегенин айтты.
Бұл баян жүректердің шам чырағы аталыштағы китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.